Кумтөрдү алдык президенттин тапшырмасы менен, алмак турсун бир да күн токтотпой иштетип кеттик. Жана азыр бул ишканадан 1,5 жылдын ичинде ири суммадагы кирешелерди алып жатабыз. Карап көрсөңүздөр болот. Тоо кен тармагынан 18 жылы 11 миллиард, 19 жылы 13 миллиард сом түшкөн болсо, быйыл бизге жылдын аягында 48 миллиард сом түшөт деп турабыз. 3 эсе көп. 2021 жылы 22,9 миллиард сом болгон. Ошондо 2 жылда биз тоо кен тармагынан эле 70,9 миллиард сом каражат таптык. Мунун ичинен Кумтөрдүн Кыргызстанга төлөнгөн дивидендтердин жалпы көлөмүн карай турган болсоңуздар, 2010дон 2011 жылда 11 жылда 5,3 миллиард сомду түзсө, 2022 жылдын эле 10 айында биз Кумтөр кенинен салыктык эмес жана бөлөк келишимдерге каралган төлөмдөрдүн көлөмү 26,5 миллиард сомго жетти. 2021 жылы 10 тоннадан ашык алтын алдык, ал биздин өлкөдө. 2022 жылы буюрса, мына бүгүн эртең планды толугу менен аткарабыз деп атат. Кумтөрдүн командасы дагы 17,2 тонна алтын өзүбүздө калат деп турабыз. 1 грамм алтынды дагы тоодо калтырбай, же болбосо хвостохранилищасында калтырбай казып алууга биздин адистердин профессионалдык деңгээли жетет.